Жогорку соттун төрагасынын орун басары Каныбек Бокоев Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын сотторунун төрагалары, судьялары менен жыйын өткөрдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку соттун жазгы иштери жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясынын судьялары катышты. Жыйындын жүрүшүндө 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген кодекстер жана мыйзамдарды колдонуу боюнча талкуу жүрдү. Каныбек Бокоев жаңы кодекстер боюнча ишти кароодо 1-инстанция менен апелляциялык инстанциянын ролу чоң экендигин айтты. Судьяларга жазык процесстик кодексинде ишти кароого 2 айлык мөөнөт берилгенин эскертип, мыйзам чегинде бул талаптарды аткарууну тапшырды. Ошондой эле чечимдерди чыгарууда судьялар катачылык кетирүүгө укуктары жок экендигин дагы эскертти. Судьяларда эми кемчилдик болбош керек. Себеби адам тагдырын чечебиз бардыгыбыз. Адам тагдырын чечиш оңой эмес. Мен билем, иш абдан көп, оор. Бирок бир гана айтпадымы, көйгөй урматтуу коллегалар, ошол сурокторго бир көңүл буруп койгула. Мен түшүнөм. Аябай чоң иш карайсыңар, эме кыласыңар, бирок сурокко көңүл бурбасаңар болбойт. Мындан тышкары соттордун аудио жана видео жазуу иштерди автоматтык бөлүштүрүү системалары менен камсыздалышы, алардын иштөөсү боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Жогорку соттун төрайымынын орун басары соттордун төрагалары аталган системаларды орнотуу боюнча бардык аракеттерди көрүүлөрү керектигин белгиледи. Бул сот укуктук реформасынын жана сотторду санариптештирүүнүн алкагындагы артыкчылыктуу багыттардын бири экендиги белгилүү. Сот отурумду баштай электе эле биринчи жарай алабыз, кайсы иш карай алат. Анан ошол жактан эле айтабыз. Мына АВФ менен санариптештирүү алкагында ошентип жагдай менен азыр карап баштадык. Жаңы УПК боюнча чоң иштерди, ызы-чуу иштерди, резонанстык иштерди карап атканда бизге да өзүбүзгө оңой болуп атат. Ошол сот отурумда тартипти сакталып атышат да, тараптарда өзүнүнчө провокациясы жок болуп атат азыр. Жыйында тергөө судьяларынын ишине дагы өзгөчө көңүл бурулду. Тергөө судьялары материалдарды кабыл алууда кылдат карап чыгып, текшерип алышы керектиги айтылды. Иш-чаранын жыйынтыгында судьялардын чечимдери адамдын тагдырын чечкендиктен өз кызматын мыйзамдын чегинде так аткаруулары керектиги белгиленди. Эскерте кетсек, буга чейин Жогорку соттун судьялары бардык аймактардагы жергиликтүү сотторду кыдырып, усулдук жана практикалык жардамдарды көрсөтүү менен бирге текшерүүлөрдү да жүргүзүп келишкен. Каныбек Бокоев сотторго мындан ары дагы зарыл болгон жардамдарды көрсөтүүгө даяр экендиктерин билдирди.